Сапар Исаковдун Көлбаевдин кишисимен түшкөн сүрөтү жарыяланды. Мурда премьер-министр Сапар Исаковдун Крим Төбөл Камчыбек Көлбаев менен байланышкан спортчу Мурат Романов менен түшкөн сүрөтү жарыяланды. Аны өлкө башчысынын пресс катчысы Аскат Алгөзов социалдык тармактагы баракчасына чыгарды. Маалыматта сүрөтү 2020 жылдын 6 октябрында тартылганы белгиленет. Эскерте кетсек, октябрь окуяларында 15 жылга соттолгон Сапар Исаков эркиндикке чыккан 9 октябрь күнү ал экс-президент Алмазбек Атамбаев менен аянтка келип, анын унаасына ок атылган. Андан кийин анын Кыргызстандан чыгып кеткени кабарланган. Учурда мурдагы премьер-министрдин кайсы өлкөдө жашап жатканы белгисиз. Мурат Романовду УКМК 30 октябрда кармаган. Ал Көлбаев мыйзамсыз жол менен тапкан опзалоо, рекет, ишкерлерден салык алуу, баңгизат сатуу, мүлктөрдүн мыйзамдуулугун көрсөтүү максатында аларды өз атына каттатып, андан кийин айрым саясатчыларга өткөрүп берип тургандыгы маалымдалган. Октябрь окуяларында Садыр Жапаровду Крим чөйрө колдогонбу? Президенттин жообу. Бир нече күндөн кийин Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине туура 3 жыл болот. Бул аралыкта бир топ алгылыктуу иштер жасалып, өлкөбүз ишенимдүү кадамдар менен келечекке карай багыт алды. Бирок ага карабастан коомчулукта 3 жыл мурдагы октябрь окуяларын, президенттик шайлоону шарттаган жагдайлар тууралуу азыркыга чейин ар кандай кептер айтылып келет. Президент Садыр Жапаров көптөн бери айтылып келе жаткан жоромолдорго кабар агенттигине берген кезектеги маегинде жооп берди. Жакында ант берип, президенттик кызматка киришкениңизге туура 3 жылдын жүзү болот. Ошол датага карата жыл сайын ошол президенттик шайлоону шарттаган окуялар тууралуу ар кандай сөздөр чагылып жүрөт. Анын бири криминалга байланыштуу. Тагыраагы 2020 жылдагы октябрь окуясында кылмыш чөйрөсүнүн аталыгы аталган Камчы Көлбаев сизге ошол күндөрдө колдоо көрсөткөнүн соц тармакта жазгандар болгон. Ошол окуяларда Көлбаев чын эле сизди колдоду беле? Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Жок, ал мени колдогон эмес, ачык эле айтайын. Сапар Исаковду колдогон. Криминалдар Садыр Жапаровду колдоп атат деген жалган маалыматты ошол мезгилдеги менин оппоненттерим жана Азаттык тараткан. Алардын планы менен элге жаман көрсөтүп, шайлоого чейин оюндан чыгарыш керек болчу. Бирок 10-15 жыл мурдага караганда 2020 жылы элдин көзү ачылып калган эле. Андай ушактарга ишенбей калышкан. Кандай маалымат болбосун, өздөрү тандап, тактап, чын бышыгын билип алышчу. Жыйынтыгында көпчүлүк эл менин талапкерлигимди колдоп, президенттик кызматка шайланып калдым. Камчы Көлбаев мен эмес, Сапар Исаковду колдогон деген сөзүңүзгө аргументтер барбы? Кантип далилдей аласыз? Ага толук далилдер бар. Ошол мезгилде эле Камчы Көлбаев Сапар Исаковду колдоп жатканын билгенбиз. 6 октябрь күнү Камчы Көлбаев Сапар Исаковго Атамбаев экөөңөр мына ушул унаа менен жүргүлө деп зооттолгон Мерседес унаасын белек кылган. 8 октябрь күнү Камчы Көлбаев жеке өзү Крим чөйрөнүн балдарына Сапар Исаков менен Атамбаевдин группасын колдогула деген кабар таратып, буйрук берген. Биз андай маалыматтарды Ички иштер министринин атайын бөлүм аркылуу телефон сүйлөшүүлөрүнөн угуп турганбыз. Алар криминалдар бардык күчтөр бирикти. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жалгыз калышты. Элдин баары Сапар Исаковду колдошот. Ал президент болот деп 8 октябрь күнү өздөрүнчө жыйынтык чыгарып алышкан. 9 октябрь күнү бардык күчтөр биригип, анан бизге каршы аянтка чыгышпадыбы? Эсиңерде болсо, ошол күнү карапайым эл бириккен күчтөрдү аянттан кубалаганда Сапар Исаков менен Атамбаев Камчы Көлбаев белек кылган зооттолгон унаа менен аянттан качышкан. Ошондо белгисиз бир киши травматикалык тапанча менен унааны эшикке аткан. Ал унаа ушул күнгө чейин бир жертөлөдө сакталып туруптур. Жел мок деген эшиги оңдолбостон ошол эле бойдон экен. Кече жакында жертөлөдөн табылып, унаанын кожоюну Крим чөйрөнүн өкүлү Мурат Романов көрсөтмө берип, Сапар Исаковго кайсы дарекке, кайсы убакта Камчы Көлбаевдин тапшырмасы менен алып барып бергенин 6 октябрь күнү айтып берди. Ошол үчүн толук далилдер бар деп айтып жатам. Оппоненттериңизго түшүнүктүү. Сизди элге жаман көрсөтүү үчүн Садыр Жапаровду Крим чөйрө колдоп атат деп каралашты дейли. Ал эми Азаттыкка эмне болду? Алар мен бийлик башына келишиме караманча каршы турушту. Сырткы кожоюндарынан каршы тургулга деген буйрук алыштыбы, ким билсин. Айтор Садыр Жапаровду жалаң зектер колдоп атат деп аянтка чогулган жөнөкөй элдин баарын зектер деп дүйнө жүзүнө жар салышты.
катнашты. Аянтка чогулган эл мындай жала жапкан маалыматка жинденип азаттыкты талкалайбыз, өрттөйбүз деп кеңсесине жөнөп калышкан экен. Койгула, сабыр кылгыла деп араң токтотуп калгам. Ошондон кийин эл азаттыкты жек көрүп калды. Азыр кыргыз эли азаттыктын көпчүлүк маалыматтарына ишенбейт. Сырттан каржылаган кожоюндардын буйругун аткарат деп билишет. Эл азыр 20-30 жыл мурдагыдай эмес, такыр башка. Кимдин ким экенин, кандай жакшы иштер жасалып жатканын, кандай кемчиликтерибиз бар экенин эч кимге айттырбай эле 5 колунда билет. Маектешкен Кабар Кума директору Медирбек Шерматалиев. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиев 1 айга камалды. Соттун чечими менен депутат 26 февралга чейин УКМКнын убактылуу тергөө абагында болот. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиевдин баш коргоо чарасын тандап 1 айга камоо чечимин чыгарды. Парламентарий Өзбекстан менен болгон чек арадан мыйзамсыз өткөн деп шектелүүдө. Соттун чечими менен депутат 26 февралга чейин УКМКнын убактылуу тергөө абагында болот. Эске салсак, 2023 жылдын декабрь айында башкы прокурор Курманкул Зулушев Эмиль Жамгырчиевди жоопко тартууну сурап Жогорку кеңешке кайрылган. Ал кылмыш жаза кодексинин чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен айыпталууда. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия 9 январда, ал эми Жогорку кеңеш 10 январда парламентарийди жоопко тартууга макулдугун берген. Ошол эле күнү Жамгырчиев парламенттин 2 кабатынан секирип качып кеткен. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку кеңеш жыйынында Жамгырчиевди эч ким камабай турганын айткан. Анткени ал айыпталып жаткан иш оор кылмыштардын катарына кирбейт деген. УКМК башчысы депутатты тергөөчүгө келип берүүгө чакырган. Анын маалыматына караганда Жамгырчиев Өзбекстандагы Крим-төбөл Салим Абдувалиевке кайрылып, Ташиевке карата чара көрүүнү өтүнгөн. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров Жамгырчиев Абдувалиевден эки досту коомчулукта Жапаров менен Ташиев эки дос деп айтылып келет, жок кылууга жардам сураганын билдирген. 12 январда парламентарий УКМКга сурак берүү үчүн өзү барган.